Bismillah, elhamdülillah. Bir öte geyişti görünüş menen bölüşküm geldi, pikirimdi kалтыргым geldi. Balkim birөө жарымына пайдасы тийип калар. Биз укук коргоочу катары жана анча-мынча кайрымдуулук иштерге аралашкан себептүү муктаж жесир келиндер менен иштешип калабыз. Кээде сурашабыз, кандай, эмне, кантип жашайт, эмне кыйынчылыктар болот. Биздин тажрыйбабызда ушундай учурлар болгон. Жесир келиндерге байланыштуу. Мисалы bir жесир келин менен үй шартын барып көргөнү барганда күйөөсү 4 ай мурун каза болгон экен. Анан үй шарты начар, өздөрү мындай ачык отурушат десек болот. Анан биз үй шартын видео кылып, анан жарыя кылганбыз. Кийин бирөөлөр жардам беришкен. Анан сүйлөшкөндө айтканда, күйөөм жакында айттыгын кылышым керек депчи, ошол жылы айт бар эле да. Орозо эле. Анан өзүң ачык отурасың го десем, ошо кайнагаларым кой союп айттык кыл деп атышат деди. Анан кайнагаларым кой береби десем, жок, алар келип жеп кетишет деди. Анан кантип өзүң ачыкка отурасың го десем, билбейм, эптеп кылышың керек деген. Ошол жылы ал айттык кылган да, кантип кылды билбейм. Андан кийин дал ошондой эле абалды башка бир жесир келинден көргөм. Ушинтип кайын журт айттык жылдык кыл деп атат деп айткан. Ал деле өзү кыйналып жашайт. Жакында да бир ошондой бир көрүнүшкө туш болдук. Бир жесир келин жолдошу ооруп каза болду. Анан кайын журт дейт, ошо жакында ошо жылдык кыласың деп жатат дейт. Анан өзү деле андай деле бир жыргап жашабайт, муктаждыктары бар. Анан кантип кыласың десем, ошо кайын журт ошол жанагы биздин күйөөмөн калган малдар бар дейт, жайлоодон түшүп келсе, ошону соесуң дейт, ошол жылкыбы, малбы, уйду сатып дейт, ошол жылкы алып дейт, жылкы соебуз дейт. Анан мен каалап айтам дейт, бирок ошо кайын энем, кайын журт көптөшүп, ошо мени кысым кылып атышат дейт да, көптөшүп давай дейт. Андан сырткары да бир ошо күйөөсүнүн бир буюмдарын сатып, карыздары төлөйлү деп жатыптыр да. Десе, ошол эски адамдар жанагы эл эмне дейт деп, ошо кой сойгон адамдар, ошо бир эмне деп сөксөлөт ошол адамдарчы, көбүнчө улуумундагы адамдар да. Эгер ушунчалык эле эл көрсүн үчүн элге жагынгың келсе, өзүң сойбойсуңбу, өзүң уюңду сойбойсуңбу? Башка бирөө карызга батып сойбойсуңбу? Эмне жетимдердин акысын жейсиң дейм да. Негизи эле мынчалык караңгы болобузбу дейм да, мынчалык. Ушунчалык тупой караңгы болобузбу? Элдин көңүлү үчүн, элдин ошо эл эч качан ыраазы болбойт. Элдин курсагы үчүн эл негизи жалпысынан караңгы болот, элдин көпчүлүгү караңгы ээрчиме болот. Ошол элге жагыныш үчүн өзүңдүн жээндериң болобу, неберелериң болобу, ошолордун кантип сен нанын жейсиң, кампирсиңби, чалсыңбы, аксакалсыңбы, катынсыңбы билбейм, ушу бир мал экенсиңер да, мал. Билем, кантип сөксөлөтсүзерчи. Бул мен билген эле учурлар да. Буга ошон окуялар көп. Биз анча-мынча муктаж келиндер менен иштешебиз. Сүрүштүрүп келсең, атасы бар болуп чыгат, акасы бар болуп чыгат, абасы бар болуп чыгат, бир туугандар бар болуп чыгат. Бизден жардам сурайт, продукты берип коесузбу, да бир башка бир нерсе сурап калат кедечи. Анан сурайбыз да биз, ким бар деп. Атасы бар болот, атамкына батпайм дейт, үкөмкүнө батпайм дейт, акамкүнө батпайм дейт. Сүрүштүрүп келсең, кээде угабыз, ошол жанагы атасынын, абасынын, акасынын, тууганынын үйдө мал жаны бар болот да, сүрүштүрүп келсең. Үйүндө мал жан багат да. Ошол күндө ошол уюн, малын, балким ити бар, итин күндө тамак берет, мышыгына күндө тамак берет. Бир тууган карындашы, бир тууган келини, бир тууган жээни, мисалы үчүн, башка жакта жашайт, талаада, шаарда жашайт, өзү айылда турат. Бир кабар алып койбойт. Ал карындашы кызы болсо, биякта квартира издеп, көчөдө бирөөдөн жардам сурап жүрөт жалдырап. Бирөөгө сөгүш угат, бирөөлөр алдайт, бирөөлөр урат, бирөөлөр пайдаланат. Кээ бирлеринин күйөөлөрү бар болот. Күйөөлөрү
Эми кээ бирлеринин күйөөлөрү алкаш болот, кээ бирлеринин күйөөлөрү иштебейт, жалкоо, кээ бирлеринин күйөөлөрү ажырашып кетет дагы, бир кабар албайт. Эми мейли күйөөлөрүн мейли ынсапсыз экен, ошол балдарын таштап кетиптир. Акалары, аталары эми бир тууган го, апалары кайын журту не десе болот буларгачы? Пайгамбар алейхиссалам айткан, ким жетимдин башын сыласа дейт, кыяматта мен менен мынчалык жакын болот дейт, жетимдин башын сыласа дейт. А бул башын сыламак түгүл, бул жанагы колундагы нанын жулуп атат, буюмун, малын, акыркы коюн жулуп атат. Ошол акыркы айткан жесир келинчи, ошол күйөөсү өлбөй туруп айткан экен, ошол малыбыз жайлоодон түшсө, кызым окут, кызым кийинт. Анда мындай деп дайындаган экен. Нан, жиликтин кулдары, нандын, курсактын кулдары десек болот, эмне десек болот билбейм. Адам падам эмес мындай адамдарчы. Кантип ошолорду мындай жеткизе болот? Мен ошо жесир келинге кантип жардам бере алабыз эмчи азыр? Эч ким укпайт да, ал ошо жесир келиндин кайненеси эч ким укпайт. Мен барсам сен кимсиң дейт. Аксакалдарына баары жилик сой жеп кетип калат. Ошол айылдын аксакалдары тупойлор да, тупой аксакалдар. Жиликтин кулдары да, жиликтин. Ошол жесирдин балдары, кыздарын ойлобойт дагы, келип анан кабыры кенен болсун, кабыры нурлуу болсун деп туруп келип, анан жиликти жеп кетет. Каяктан жиликти сойду, бир сурап коюшпайт. Молдо койгула десе укпайт. Ошол аксакалдар ак шакалдар эле деп айтам. Шакал бар, шакалдар да, короче. Мен шакал деген сөздү мен каргышым эч нерсе эмес, Алланын каргышына калдыңар ошочу. Ошо жетимдин нанын жегендерге уже Алла Таала каргаган качан элечи. Жарабай калгырлар, аксакал болбой калгырлар. Кайнене болбой өлсенчи. Кайнагалары барбы, кайнелери барбы өзүнүн, бас оозун жапкан ошо апаларыңар, эжелериң оозун жаап койбойсуңарбы? Болбойт эч кандай, тийбейсиңер деп. Адам падам эмессиңер да. Өзбектердин ысык суугун көрөбүз да, эми ысырап кылбайт, үнөмчүлүк кылат. Ошо өзбектердин жакшы жактарын айтса, кээ бирлери сен өзбектерди эле мактай бересиң деп эле. Ким улучулдук кылса ал бизден эмес деп пайгамбарыбыз айткан. Субханалла, астагфирулла. Билбейм, эмне дешти билбейм. Айла жок, ушу видео кылган туура келип жатат.